Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Азыр мен кыргызчасынан да айтып кетем, анан орусчасынан да айтып кетем. Ошондуктан бир аз уктуруңуздарды суранабыз. Биз чоң казат кыймылы атайын бүгүн соц тармактарды карап отурсак, Эрболот Умбетбеков деген жигит абдан провокационный сайттарды, провокационный нерселерди жазып атыптыр. Биз аны менен толугу менен макул эмеспиз. Анткени алардын ошонун статьяларын карап көрсөк, бул деген афера деп айтып атат. Бул деген туура эмес. Пандемия эч кандай жок, коронавирус деген эч кандай жок. Урматтуу достор, урматтуу агайынлер, байкелер, эжелер, карындаштар, апа-аталар, айтып коет элек, бул туура эмес. Биз деген мына врачтарды ташып атабыз, күнүгө көрүп атабыз, инфекционный больницаларга тамак таратып атабыз, ошол жака алып барып атабыз. Биз өзүбүз контактировать эткен жерибиз жок, ошол врачтар менен. Бирок биз реальный картинаны көрүп атабыз, эмне болуп атканын. Действительно, коронавирус бул бүгүн бар. Тияктан элдер өтө көп заражение болуп атат. Ошондой жигиттер абдан эле туура эмес маалыматтар таратып атат. Ошол күч органдары ошол жигитке, ошол сайттарга бир чара колдонуп бериңиз. Булар деген үгүттөгөн иши туура эмес. Эртең күнү элди эшикке чыгарып алалы деп атат. Элди эшикке чыгарбаш керек. Элди азыр эшикке чыгарып алсак, же бир балеге алып барсак, ошол заражение абдан катуу кетет. Аны деген жеткизбешибиз керек. Туура эмес бул иштер. Бул жигит абдан туура эмес иштерди кылып атат. Урматтуу күч структуралар, ошондой жигиттерге мындай чара колдонуңуздар. Чара колдонбосок болбойт. Булар деген туура эмес информациялар жеткизип атат. Мына могу жердин жанында олтурат жигит. Бул врачтарды күнүгө жетет, эртең менен да жеткизет, кечинде жеткизет. Врачтардын айтып аткандарын, врачтардын сүйлөгөндөрүнүн баарын азыр мына ушу жигит айтып берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Кыргыз эли кандайсыздар, туугандар? Биз бул ооруга каршы турушубуз үчүн баардыгыбыз үйдө ынтымакта, бекемдикте отурушубуз керек. Кыргыз элинде улуу сөз бар го, ач кулактан тынч кулак деген. Бул сөз бекер айтылбаса керек. Ошон үчүн үйдө бекемдикте отуруп турган болсок, биз ооруну жеңүүгө баардыгыбыз көмөк көрсөтүп, мүмкүнчүлүк берет элек. Биз ар күнү эртең менен дарыгерлерди иштөөчү жерлерине жеткизип, кайра кечкисин дарыгерлер иштеген жеринен үйлөрүнө жеткизип атабыз. Биз ошол убакытта, ошол аралыкта дарыгерлер менен сүйлөшүп атсак, бул оору чындыгында бар. Бул оору менен дүйнө жүзү күрөшүп атат, жалгыз эле Кыргызстан эмес, жалгыз эле Бишкек эмес. Ошондуктан кыргыз эли үйдө отурууга баардыгыбыздарды чакырат элем. Үйдө чыкпастан, үйдө бекем отургула. Үйдө сабырдуулук менен отургула. Ач кулактан тынч кулак деп айтылбады ушул сөз. Ушул сөздүн негизинде үйдө отурсак, анан ооруну жеңебиз. Үйдө отурбай көчөдө чыгып жүрө турган болсок, бул ооруну жеңе албайбыз. Бул оору бизге көзүбүзгө көрүнбөйт, колубуз менен кармай албайбыз. Врачтардын айтуусу боюнча бул оору чүчкүргөндөн, жөтөлгөндөн дагы эмес, уже жанынан өтүп кеткен, баягы кол менен учурашып койгондуктан дагы жугуп атат бул оорулар. Жайылуусу аябай тез болуп атат. Биз азыр аныкталып аткан статистикадан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу туугандар, үйдө отуруңуздар, үйдөн чыкпаңыздар. Бир аз чыдап тургула, провокацияга алдырбагыла. Ар кандай жанагындай шылуундар чыгып алып, бул оору жок экен, бул оору болбойт экен дегендери алар эч кандай болбойт. Оору бар, оору жүрүп атат, дүйнө жүзү күрөшүп атат бул оору менен. Ошон үчүн туугандар, биз дагы баарыбыз ынтымакта, бир жең, бир кол менен бекем кармалып, бул ооруну жеңгенге баардыгыбыз бекем туралы. Урматтуу достор, мен эми орусчасынан да айтып кетейин, орус жарандарыбыз да бар. Уважаемые друзья, уважаемые подписчики, уважаемые родители, сейчас в соцсетях мы увидели очень нехорошие статьи вот этого парня, фамилия Эрболот Умбетбеков, который
пишет провокационные статьи, что никакой пандемии нету, никакой коронавируса нету, что это афера, за которую некоторые силы хотят там получить либо политические дивиденды, либо еще что-то. Ребята, не верьте этому, это полное вранье. Находясь на волонтерской службе, я обслуживаю врачей и инфекционные больницы, мы возим им тоже пищу. Сразу оговорюсь, мы сами туда не заходим, мы довозим врачей, мы довозим пищу иногда в инфекционную больницу. И также при разговоре с врачами мы все каждый день видим, что в действительности эта болезнь существует. И она незаметна. Мы сами не замечаем. Это не от чиха, не от чего-то. Поэтому вот такие провокационные, не верьте, пожалуйста, в эти провокационные статьи, или не читайте, пожалуйста, провокационные вещи. Будьте дома, пожалуйста. В реальности ситуация тяжелая. Мы тоже находимся на передовой, но кто-то должен был быть. И мы все защищены, мы все это делаем. Прошу силовые структуры, большая просьба силовым структурам отнестись к таким сайтам и к таким провокационным издателям очень жестко. Почему? Потому что если мы получим неконтролируемую толпу, то мы получим страшные очаги заражения. Большая просьба. И спасибо врачам нашим. До свидания и до новых встреч. Спасибо врачам.